Ассаламу алейкум. О менин мусулман бир тууганым. Кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга нур абалда жолугууну каалайсызбы? Анда ушул суроомо жооп бериңиз. Бир күндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга канча ирет салават айтасыз? Сиздин салаватыңыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошончолук жакындыгыңыз. Риваяттарда ушундай караганда улуу арштын дуаларында жазылган. Аллах Таала мындай деп айтат: Менин сүйүмө дуушар татыктуу болгон инсанды рахматыма көмүп саламын. Менден эмне кааласа, каалаганын беремин. Бир кулум Хабиби Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айтса, мага жакын болууну кааласа, ал кулумдун күнөөлөрү деңиздин көбүгүнчөлүк көп болсо да аны кечирем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Үммөтүмдөн бир инсан жума күнү мен үчүн 100 жолу салават айтса, кыямат күнү ошол айткан салаваты ал инсан менен бирге нур болгон абалда келтирилет. Ошол нур Аллах Таала тарабынан жаратылгандарга бөлүнүп берилсе да, баарына бирдей жетет. О үммөтүм, жума күндөрү мага көп салават айткыла. Себеби үммөтүмдүн жума күнү айткан салаваттары мага туура түз жеткирилет. Анда месе чогуу айталы. Аллахумма солли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Мааниси: Аллахым Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө жакшылык жибер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ким мага салават окуса, Аллах Таала ага 10 рахмат жөнөтөт. Муслим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Салават окуучулардын 10 күнөөсү кечирилет, 10 даражасы көтөрүлөт, кыямат күнү ал мага баарынан жакыныраак болот. Тирмизи. Салават окугандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды зыярат кылуу жеңил болот. Өлүм учурунда ага жеңилдик берилет. Салават окугандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафааты берилет. Салават окугандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урматына дуалары кабыл болуп, муктаждыктары чечилип, бактысыздыктан арылат. Жана ошондой эле кедейликтен дагы арылат. Иншаллаху таала. Аллах Таалам бардыгыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу үммөт болууну насип эткен болсун. Менин атым Барпиев Азрет Али. Бардыгыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Сиздерден бир суранычым бар. Айлана чөйрөбүздө бузукулук, фитна, күнөө жана башка жаман нерселер тез тарап жатат. Тез тарап келген тараптага жатат. А бирок ошолордун тароосуна, жайылуусуна ким себепкер болууда? Албетте ар бирибиз. Ар бирибиз мына ошол видеону көргөн соң ага класс басып кетебиз. Ага катталып коебуз. Ал видео менен башкаларга дагы бөлүшүп кетебиз. Мына ошондой жол менен биздин айланабызда ушундай цифровая технология доорунда биз жаман нерсеге дагы, күнөө ишке дагы себепкер болуудабыз. Эгерде биздин келечегибиз жакшы болсун десек, жакшы нерсени жайышыбыз керек. Жакшы нерсени айталы. Айта албасак, ошол нерсени башкаларга дагы жеткирели, жакшы нерсе болсо. Мына мен аракет кылып, сиздер үчүн деп, Аллахтын ыраазылыгы үчүн ошондой жакшы видеолорду чыгарганга аракет кылуудамын. Буйруса келечекте мындан дагы көптөгөн жакшы сонун сапаттагы видеолор чыгарылып турмакчы. Бирок сиздерден дагы колдооңуздар керек. Карасак, бир уят болгон күнөө нерсени карайбыз, ал болгону бир оңой эле тартылып калган жеңил нерсе. А бирок ушунчалык ичинде күнөө көп. Аны көрүп кетебиз, карасак просмотры 100 000, 80 000, 150 000, андан дагы көп. А бирок жакшылык болгон нерсе эмне үчүн анчалык тез таркабасын, эмне үчүн анчалык тез жайылбасын? Туурабы? Мына ошон үчүн жакшылык ишти аткарган анын соонуна ээ болсо, жакшылык ошол эле жакшылык ишти башкаларга дагы жеткирүү, анын жайылуусуна себепкер болгон адам ошол эле соопко дагы ээ болот. Мен буйруса сиздер үчүн аракет кылып, ошондой жакшы сапаттагы видеолорду чыгарып турам. А сиздерден болгону каналыма катталып, подписация баскычын басып, класстан басып, жана ошондой эле комментарийге өз пикириңизди билдирип кетиңиз.
Balkim keyingi videoga qanday chiqarilish chiqaruvsiz turasында өзүңүздүн оюңузду жазыңыз. Balkim сын пикирлер болсо, аны дагы кошо айтыңыз. Албетте, биз инсан эч качан мыкты боло албайбыз. Бирок ошого жараша аракет кылабыз. Ошон үчүн, эгерде менден кандайдыр бир кемчилик каталар болсо, аны айтыңыздар, иншаллах таала аны дагы оңдойбуз. Аллахым разы болсун.